Оды Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Кыргыз парламенти Алмазбек Атамбаевди экс-президенттик макамынан ажыратты. Бул кадам өлкөнүн саясий туруктуулугуна таасир этеби? Европа өлкөлөрүндө Германия, Польша жана Чех республикасында аба температурасы июнь айында болуп көрбөгөндөй ысыды. Африка континенти менен алгач таанышуу. Биринчи жолу Европадан Руандага 5 карагерик жеткирилди. Кыргыз парламенти мурунку президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик укугунан ажыратты. 103 депутат чечимди колдоп, 6 депутат каршы добуш берди. Атамбаевдин дарегине Бишкектеги жылуулук станциясын модернизациялоо жана кылмыш дүйнөсүнүн төбөлүн түрмөдөн бошотуу сыяктуу кеминде 5 иште коррупцияга жол берип, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар тагылууда. Алмазбек Атамбаев ага коюлган доматтардын баарын акылга сыйбайт деп четке кагууда. Кыргызстандык эксперттер Атамбаевди суракка чакыруу жана мыйзам жоопкерчилигине тартуу оңой болбойт дешүүдө. Кабарчыбыз Венера Осмокееванын баяндамасы. Жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия Атамбаевдин 6 кылмышка катыштыгы бар деген бүтүм чыгарган. Башкы прокуратура өз кезегинде депутаттык комиссиянын айыптоолорунун 5 боюнча гана колдогон корутунду берди. Сөз Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу, Бишкек жебин модернизациялоодогу коррупция, Тарых музейин оңдоодогу, Бишкек жебине көмүр сатып алуудагы, Койташ айылындагы жер участкасын сатып алуудагы мыйзам бузуулар жөнүндө болуп жатат. Эгерде экс-президенттин статусу алынатыган болсо, анын үстүнөн эч кандай кылмыш иши козголгон жок. Тергөө амалдары жүргүлүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен далилдерди топтоп бардыгын. Анан прокурор тарабынан билдирүү берилгенден кийин ошо тийиштүү кызмат адамдын үстүнөн кылмыш иши козголду деп эсептелет. Биз азыр көрсөтүлгөн комиссиянын, атайын комиссиянын көрсөтүлгөн айып койгон айыбындагы аракеттеринде кылмыштын белгилери байкалат деп гана корутунду бердик. Алмазбек Атамбаевдин өзү, жактоочулары жана жогорку кеңештеги КСДПнын мүчөлөрү парламент менен көзөмөл органдарынын чечимин саясий куугунтук катары сындап жатышат. Азыркы күч органдарын кылып жатканы, азыркы ошо алмашышыштын оппоненттери, мындайча айтканда, бийликтин кылып жаткан кыймыл аракетин коомчулук көрүп турат. 2 күндүн ичинде башкы прокуратура өзүнүн корутундусун, чечимин жогорку кеңешке киргизип жатат. Бул эмнени билдирип жатат? Бул жөн гана саясий күрөш болуп жатат. Ошо Атамбаевди бул саясий талаадан чыгаруу максаты да. Азырынча Атамбаевга кылмыш иши козголо элек. Аны адегенде бир катар кылмыштарга катыштыгы барбы деген шек менен сурак алышат. Парламент таптакыр күнөөсүк деп айтканга болбойт. Чачын апрелде сот сөз чыгарат деп мен ойлойм. Бул маселе боюнча кайсыл тармактардын кандай күнөөлөрү болгондугу боюнча чыгарылыш керек. Ал ортодо Атамбаевдин Койташтагы айылындагы үйүнүн жанына аны коргоо штабы уюштурулуп, тарапташтары чогулуп жатат. Эң башкысы Атамбаевдин айланасындагы чыңалган кырдаалды чагымчыл күчтөр курчутуп жибербейби деген кооптонуу өлкөдө күчөп жатат. Алмазбек Атамбаев 6 жыл өлкөнү башкарып, 2017 жылы ноябрда бийликти өзүнүн партиялашы Сооронбай Жээнбековго өткөрүп берген. Бирок жыл айланбай эле экөөнүн мамилеси сууп, Атамбаевдин убагында чоң кызматта иштеген бир топ адам коррупция менен айыпталып камалды. Эми айыптоо кезеги Атамбаевдин өзүнө келип турган чагы. Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө соңку кабарга карата кандай жооп болду? Бул суроону BBC'нин Бишкектеги башкы кабарчысы Кубат Чекировго жолдодум. Чын эле жогорку кеңештин бүгүнкү чечиминен кийин өлкөдө саясий кырдаал бир аз чыңалган, курчуган мүнөзгө өтүп жатканы байкалып атат. Чыңалып жаткан себеби экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өзү жогорку кеңеш менен башкы прокуратуранын чечимине баш ийбей турганын, моюн сунбай турганын билдирип жатат. Биринчи кезекте ошол Атамбаевдин өзүнүн партиялаштары жана жердештери бул жерде жогорку кеңеш саясий заказ аткарып жатат деп каршы чыгышууда. Ошол убакта башка аттуу баштуу саясатчылар Атамбаевди мыйзам чегинде бардык коюлуп жаткан күнөөлөр боюнча мыйзам чегинде жооп беришиге чакырып жатышат. Атамбаевди кол тийбестик макамынан ажыраттуу өлкөнүн саясий туруктуулугуна кандай таасир этет болду экен?
Көп саясатчылардын мындай баамында кичине бычакты мизинде дегендей бир мүнөздөмө берип жатышат. Ошон үчүн бул жерде бардык тараптар мыйзам чегинде этияттык менен аракет кылышы керек деген чакырыктар көп айтылып атат да. Учурда Атамбаевдин тарапкерлери активдешип, анын туулуп өскөн айылында чогулууда. Алар тараптан кандай аракеттер болушу мүмкүн? Кой ташта Атамбаевдин жердештери, партиялаштары ал жерде өзүнчө штаб уюштуруп, Атамбаевди коргоп алуунун мындай мыйзам чегиндеги бардык аракетин көрөбүз деп жатышат. Бүгүн алар жогорку кеңешти таркатуу жөнүндө чакырыктарды жасашты. Эми алардан күтүлбөгөн дагы ар кандай жүрүштөрдү болуп кетиши мүмкүн деп жатышат. Ошондуктан мен жана айтып өткөндөй, бул жерде бийлик тараптан биринчи кезекте мындай өтө этият мамиле зарыл деген мындай чочулоолор бар да. Башкы прокуратура Бишкек станциясын модернизациялоодо, тарых музейин оңдоодо коррупция болушу ыктымал деп, кеминде 5 кылмыш боюнча корутундусун берди. Бирок ошол учурда КСДПнын бардык курамы экс-президент менен бир команда болуп, жогорку кеңеш премьер-министрдин кеңсеси менен бирге иш алып барган эле, бул тараптар дагы жоопкерчиликке тартылышы мүмкүнбү? Бишкек жылуулук борборундағы коррупциялык иш боюнча мурдагы 2 премьер-министр кармалып сот сурагын берип жатканы белгилүү. Ал эми жогорку кеңештин жоопкерчилиги жөнүндө буга чейин ар кандай сөздөр айтылды, бирок чынында жогорку кеңештин өзүндө бул адаттагы эле процедура болгон. Жогорку кеңеш өкмөткө ишенген, ошон үчүн бул келишимди колдобой кое алмак эмес деген жүйөлөрүн айтышканда. Ошондуктан жакынкы аралыкта жогорку кеңештин жоопкерчилиги жөнүндө мындай расмий түрдө маселе каралат деп айтыш кыйын. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Тунисиянын баш каласында бүгүн полицияга каршы чабуул болуп, 2 башка жерде 2 жангечти бомбачы өздөрүн жардырып жиберишти. Өкмөттүн билдиришинче, бир полиция офицери каза тапты, бир нече адам жаракат алды. Чабуулдардын артында кимдер турганы азырынча белгисиз. Алдыңкы 20 мамлекеттин лидерлери Японияда өтчү соңку саммитке келе баштады. Саммитте негизги жыйындан сырткары бир катар 2 тараптуу сүйлөшүүлөр болот. Кытай президенти Си Цзиньпин, АКШ президенти Дональд Трамп менен жекшембиде жолугат. Кытай менен Америка АКШ май айында тарифтерди көтөрүп жибергенден кийин күчөп кеткен соода талашын чечүүгө аракет кылат. Германияда канцлердин кеңсеси Ангела Меркельдин саламаттыгына байланыштуу кабаттырланууларды четке какты. Ангела Меркель Берлинде Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин сөзүн угуп жатканда жана дагы бир башка иш-чарада калчылдап жатканы кабаттырлануу жараткан. Меркельдин өкүлү канцлер мурун планында алгандай эле алдыңкы 20-нын Япониядагы саммитине келди. Европада күн ысып, Германия, Польша жана Чех республикасында июнь айында болуп көрбөгөндөй жогору аба температурасы катталды. Франциянын айрым шаарларында аптап болуп жатканда абаны булгабай туруш үчүн унаа айдоого чектөө коюлду. Аба температурасы Францияда 40 градуска, Испанияда 45 градуска жетери күтүлүүдө. Европа боюнча температура көтөрүлүп, рекордтук чекке жетүүдө. Францияда бир апта бою күн ысык болуп турду. Бирок бүгүн болсо температура дагы жогорулап, 40 градустан ашты. Күндүн ысык аптабынан коргонгон каражаттар жок болгондуктан бүгүн Парижде 50дөй мектеп жабылды. Экзамендер кийинкиге жылдырылып, шаар боюнча адамдарга аптаптуу ысыктан коргонуучу жайлар уюштурулган. Абаны көп булгаган унааларга бүгүн Париждин борборуна кирүүгө тыюу салынды. Франциянын өкмөтүн элди дүрбөлөңгө салууда деп айыпташууда. Бирок өкмөт акыркы жолу 2003 жылы күн катуу ысып 15 000 адам каза болгонун айтып, эскертүү зарыл экенин билдирди. Испанияда кече күнү температура 40 градус Цельсийге жетти. Өлкөнүн түндүк чыгышында алдыдагы 2 күндө температура 45 градуска жетет деп күтүлүүдө. Европа боюнча күн болуп көрбөгөндөй ысып жатат. Бул Ватикан шаары. Австрия жана Босния-Герцеговина. Францияга кайтсак, аялдардын дүйнөлүк кубогунда Англиянын футболдук командасы бүгүн түнү Гавр шаарында Норвегия менен болчу оюндан качып кетчүдөй көрүнүүдө. Шаарда күндүн ысыгы 24 градус болот дешүүдө. Күндүн мынтип катуу ысышына Сахарадан келген жылуу аба
жана климаттын өзгөрүшү себеп болуп жатат. Кандай гана себептер айтылбасын, Европа боюнча ондогон миллион адамды кабатыр кылган күндүн ысык аптабы бир канча күндөн кийин кайтчудай. Руанда өлкөсүндө чыгыш кара кериги калбай калган. Эми кериктерди коргоп көбөйтүү боюнча Европадагы зоопарктардын долбоору ишке ийгиликтүү ашып, 5 кара керикти Руандага жеткирип беришти. Бул тукум курут болуп калуу коркунучуна кептелген жаныбарды Европадан көчүрүү боюнча эң ири долбоор болду. Аңчылар мүйүзү үчүн кериктерди аяусуз өлтүрүп келген. Андыктан аларды өзгөчө коргоого алуу зарыл. Кериктердин тамактануу маалы келди. Алар учакта кетүүгө үйрөтүлүүдө. Чехиядагы зоопарктын кызматкерлери бул кериктерге көп алма берип, эркелетип жатып, корукта жашоого көндүрүүдө. Бул кериктер Рвандага көчүрүлөт. Ошондуктан алар жабык жерде жүрүүгө көнүшү керек. Бул 5 жаштагы керик Европа зоопарктарында туулган. Жаналар жаратылышка кое берилсин деп тандалып алынган. Бешөө тең Африкадан алынып кеткен жаныбарлардын балдары. Биз мурда жасаган иштерибиз үчүн жооптубуз, кесепетин тартуубуз керек. Аны ишке ашыруу жолдорунун бири. Бул Европа зоопарктарындагы жандыктарды артка, Африкага кайтарып берүү. Ошентип ал жаныбарлардын саны өсөт. Бул кериктер тукум курут болуу коркунучуна кабылган. Эми алар миңдеген километр жол жүрүшөт. Аларды жүктөп келе жаткан учак Кигали эл аралык аба майданына келип конду. Учактан ири унааларга жүктөлүп жаныбарлар корукка бет алды. Бул кериктер өз жерине, Африкага келишти. Жаныбарлар атайын корукта бир нече ай бою жашайт. Кийин алардын саламаттыгы текшерилген соң, кериктер жаратылышка кое берилет. Бул 5 кериктин Рванда сак келип отурукташып калышы тукум курут коркунучуна турган жаныбарлардын келечеги бар дегенден кабар берет. Корук бул сактап калуу үчүн гана эмес, келечекте жашообузду жакшыртуунун дагы жолу. Кериктер Африкага жетүү үчүн узак жол жүргөнү менен, алардын сапары эми гана башталууда. Эми спорт. Бүгүн аялдардын дүйнөлүк кубогунун чейрек финалы башталат. Англия жарым финалга чыгыш үчүн Норвегия менен таймашат. 4 жыл мурун дагы Англия 16 команданын беттешинде Норвегия менен ойноп 2-1 эсебинде уткан. Жеңүүчү үй ээси Франция же учурдагы чемпион АКШ менен жарым финалда беттешет. Челси Реал Мадриттин жарым коргоочусу Матео Ковачич менен келишимге кол коеру күтүлүүдө. Өткөн сезонда хорватиялык интернационал футболчуну Стэмфорд Бридж убактылуу карызга алган. Ошондуктан клубтан которулууга тыюу салынганына карабастан, ал $50 миллион акы алып келишимге кол койсо болот. Ал арада Ливерпуль голландиялык Пек Зволли клубунун коргоочусу Зеп Ванденберг $1,6 миллион алгачкы келишимге кол койгонун ырастады. Африка өлкөлөрүнүн кубогунда Мохамед Салах таамай тээп, талай ээси Египет Конго Демократиялык Республикасын 2-0 менен утуп, 16 команданын катарына кирди. Кече күнкү оюндарда Нигерия 1-0 эсебинде Гвинеяны утту, Уганда менен Зимбабве тең чыкты. Бүгүн Мадагаскар Бурунди менен, Сенегал Алжир менен, Кения болсо Танзания менен беттешет. Жаңылыктар соңунда Стамбулда бир өспүрүм бала секелек кыздын өмүрүн кантип сактап калганын көрөлү. 17 жаштагы алжирлик иммигрант Феузи Забат имараттын үстүңкү кабатынын терезесинен жерге кулап түшкөн 2 жашар кызды кармап калганы CCTV камерасына тартылып калган. Доха Мухаммед деген кыздын өмүрүн сактап калган жигит жакын жердеги дүкөндө иштейт экен. Аны баатыр деп макташса, ал тек гана колдон келген ишти жасадым деди. Балдарды бийик балкон же терезеде жалгыз калтырбаңыз.